Элдик курултайды уюштуруу иштеринде негизги жоопкерчилик жергиликтүү кеңештерге жүктөлгөн. Ош облусундагы 88 айылдык кеңештерде жана Ош шаардык кеңешинде атайын жумушчу комиссиялары түзүлүп, даярдык иштери башталды. Президенттин жарлыгынын негизинде кече Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчынында атайын тапшырмалар берилген. Башкача айтканда жерлерде кезек сессияларды өткөзүп, жумуш топторду түзүү жана делегаттарды шайлоо боюнча, курултайларды өткөзүү боюнча ошол ар бир жергиликтүү кеңештен токтом кабыл алыныш керек. Ал эми биздин сессия 2022 жылдын 21 сентябрында дайындалган. Ошол сессияда курултайды өткөрүү тартиби жана өткөзүү боюнча, жумуш топтор боюнча, жумуш топтун курамы боюнча ошол жерде бекитилет. Анын негизинде аны иш алып барылат. Жоба боюнча коомдук уюмдардан да жергиликтүү курултайды уюштуруу боюнча комиссияларга өкүлдөр киргизилип жатат. Себеби бул коомдук институт болгондон кийин көбүрөөк элден өкүл киргизилүүсү зарыл. Ошто атайын элдик курултайды уюштуруу боюнча коомдук бирикме да түзүлдү. Ош областы жана Ош шаары демилгеч топ түзүлүп, атайын элдик курултай коомдук бирикмеси деп юстициядан каттоодон өткөнбүз. Биз дагы президенттин ушул демилгесин колдоп аракет кылып атабыз. Биз биягы чоң алайга чейин жеттик. Жыйындарды өткөрүп, элге тууру түшүндүрүү, маалыматтарды берип. Делегаттарды шайлоо 5 ноябрда болот. 83 жаштагы карыя Мамат Исмановдун айтымында бул курултайга мурдагы эле дежур адамдар эмес, көбүрөөк билимдүү, жаңыча ой жүгүрткөн жаштар баруусун каалайт. Себеби келечек жаштардын колунда дейт ал. Азыр адамдар жетишип калды. Жакшы айткан деген кылып калды. Жаштар түшүнүп калды. Келечек жаштар жаш буындардын ыкмалы болсун. Биз эми карыганда көрүп билип алдык. Элдик курултай президенттин жарлыгына ылайык ал бекиткен убактылуу жобонун негизинде өткөнү жатат. Ага ылайык элдик курултайга 1000 делегат чакыртылат. Анын 960 административдик аймактык бирдиктерден, 28 чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан, 10 делегат конвенциялык коомчулуктан шайланып келет. Ал жерге таза жана эч бир нерсе ишке аралашпаган, жумушка аралашпаган, элдин içindeki bol жаткан көйгөйдү жүрөгү менен жеткизип, ошо бийликке жеткизип турса деген ой тилегибиз гана бар ушул. Курултайга көбүрөөк аялдарга квота берилсе деп ойлойм. Себеби азыркы бул жашоодо болуп аткан социалдык проблемалар боюнча, үй бүлөлүк проблемалар боюнча, анан болуп аткан айрыкча эле биздин Кыргызстанда зордук, зомбулук күчөп турган кез болуп турат. Ушуну аялдар абдан жүрөгүнөн сезет деп ойлойм. Ушул маселелерди курултайда көтөрсөк, ушул маселелер чечилип калса, аялдардын жашоо шартында дагы көп өзгөрүштөр, көп проблемалар чечилип калат деген ойдомун. Элдин пикиринде кыргыз башкаруу коомунда курултайдын мааниси абдан чоң. Элдик курултайды чакыруу улуттук нарк тууралуу жарлык менен да шайкеш келет. Ошондуктан 25 ноябрда өтө турган элдик курултайдан карапайым калктын үмүтү чоң. Калк ичинен тандалып барган делегаттар элдин маселесин жеткирип көпүрө болот деп ишенишет. Анын үстүнө президент Садыр Жапаров элдик курултайдын мүчөлөрүн эл өзү шайлай турганын, айыл өкмөт, аким, президенттин өкүлдөрү делегат тандоо иштерине катышууга тыюу салынганын биздирген. Аткаруу бийлиги аймактардагы уюштуруу иштерине гана жардам берет. Зыйнат Ибраимова, Уран Адешев, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош шаары.